What is up, people, and welcome to another class. Саламатсыздар, урматтуу англистин үйрөнүүчүлөрү. Дагы бир сабакка кош келдиңиздер. So, today we're talking about E sound as in meat. Бүгүн биз meat деген сөздөгүндөй E тыбышына көңүл бурабыз. E звугуна, E үнүнө. So, before we begin, let's look at this quote. A thief believes everybody steals. A thief believes everybody steals. Баштардын алдын ушул бир цитатага карап койгула. A thief believes everybody steals. Бул жерде и тыбыштары бар. Thief believes everybody steals. Бул жерде бары и тыбыштары. So, now let's translate this quote. Бул цитатаны которуп көрөлү. Ууру калган баарын уурдайт деп ойлойт. Okay? So, now, how do you produce this sound? Бул тыбышты кантип чыгарса болот? Бул тыбыш бизге аябай эле белгилүү деп ойлойм, себеби бизде и тамгасы бар. Мисалы үчүн ийне. Ошол эле ийне деген сөздөгү и тыбышы деп түшүнсөңөр болот. Бир эле айырмасы ал андан дагы катууракта, мисалы үчүн басып туруп айтасыңар да, ошол ийнечи, мисалы үчүн тиш деген сөздү тиш деп айткандай болот да. То есть дагын да басып айтасыңар. Мисалы үчүн эми common spelling patterns for E да. Ушул И тыбышын чыгарган тамгалардын комбинациялары көп кездешкен да. Common деген көп кездешкен. Spelling деген жазылуучу. То есть ошол И тыбышын чыгарган тамгалардын комбинациялары көп кездешкен. So, the first one is double E. E. Биринчиси бул эки тамга И. Айтмакчы, бул тамгаларды биз англис тилинде E дебейбиз, буларды И дейбиз, туурабы? О, биздин E тамгасы бул И болот англис тилинде. Демек, double E, экилик И тамга келсе, ошолор көп учурларда мондай неме тыбыш берет бизге. Meet, feel, see, free. Экинчи комбинация бул EA. Ушул келсе, ушундай тамгалардын комбинациясы келсе дагы И тыбышы чыгат. Демек, team, reach, mean, see. Okay? Кийинкиси бул IE жана EI. Булар дагы И тыбышын чыгарат. Believe, peace, neither, receive. Okay? Believe, peace, neither, receive. Кызыктуу сөздөрдү которууга аракет кылып турам. Мисалы үчүн, mean деген зат атооч болсо, аябай мерес дегенди билдирет. Аябай жаман дегенди билдирет. Эгер этиш болсо, too mean болсо, бул бир нерсени маани билдирүү дегенди билдирет. This means, what does this mean деп сурайсыңар го. Мисалы үчүн, what does this word mean? Бул сөз эмнени билдирет да, mean. See бул көрүү эмес, бул көл, деңиз. Көл эмес, деңиз да. Мына see бул көрүү. Так, believe бул ишенич. Peace бул бир нерсенин кусок десек болот, бир нерсенин кусогу. Receive кабыл алуу. Булар этиштер, мисалы үчүн receive бул этиш. Дальше кеттик. Final E деген аягында И тамгасы келсе дагы И үнүн чыгарышат. Me, we, she, he. Ат атоочтор, 5. E plus consonant E. Эгер И тамгасы жана үнсүз тамгасы жана И келсе, анда дагы И тыбышы чыгат. These Chinese Peter. Да? These Chinese Peter. Кийинкиси final Y. Эгер акыркы тамгасы Y болсо дагы И үнү чыгат. City, duty,
country, ability, ability. Okay, kийинкиси endings with ik. Ik деген аяктама болсо, ik деген ушул тамгалар менен аяктаса дагы и немес чыгат. Unique, уникалдуу, unique. Boutique, муну эми билесиңер, бутик. Critique, critique, бул критика. Жамандоо эмес, балким рецензия берүү, баа берүү. Critique. Alright, now let's look at word pairs for practice. Эми алар сөздөрдө кандай кездешет? Deep sea, beans and cheese, severe heat, breathe deep, 3 meals, green leaves, extremely easy, sweet dreams, peaches and cream, speak Chinese. Okay, one more time. Deep sea, beans and cheese, severe heat, breathe deep, 3 meals, green leaves, extremely easy, sweet dreams, peaches and cream. Speak Chinese. Now let's look at practice sentences. Эми сүйлөмдөргө карайбыз. The employees agreed to meet at 8:15. The employees agreed to meet at 8:15. The employees agreed to meet at 8:15. Don't keep the TV near the heater. Don't keep the TV near the heater. Don't keep the TV near the heater. It's extremely easy to cheat when the teacher isn't here. It's extremely easy to cheat when the teacher isn't here. Please speak to Peter about the employee meeting. Please speak to Peter about the employee meeting. Please speak to Peter about the employee meeting. Steve will reread the email before he leaves. Steve will reread the email before he leaves. Steve will reread the email before he leaves. Okay, so now this was the common spelling patterns for E, some practice sentences, and бул ушул И тыбышынын жазылышы, анын комбинациясы, анын сөздөрдө кантип кездешиши, жана сүйлөмдөрдө кантип айтылышы карадык. See you next class. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.